Абактагы Эркин Мамбеталиев эркиндикке чыгабы? Убагында УКМК тарабынан Эркин Мамбеталиев камакка алынып, жаагы сынып, катуу сабалганы боюнча айын кеп желдей тараган. Андан кийин эмне болгону боюнча кабар жок. Караколдун түрмөсүндө жатабы. Ал эми соңку убакта Эркин Мамбеталиевдин абактан чыга турганы боюнча айтылууда. Канчалык деңгээлде чындыгы бар экенин убакыт көрсөтсө керек. Эгерде ал бошоп чыкса, кандай иш-аракеттер менен алектенет? Булак Арыба KG. Алмамбет Шыкмаматов жумуссуз калабы же башкы прокурор болобу? Салык кызматынын төрагасы Алмамбет Шыкмаматов кызматтан кетери айтылууда. Бул боюнча кесиптештерин арасында кеп кызыды. Ал жөн гана жумуссуз калабы же башкы прокурор болобу? Азырынча жоромолдор гана жорто баштады. Сыягы Алмамбет Баатыр жайда калбаса керек. Тасыккан юрист, саясий ышкыбоз, анализде таамай жүргүзгөн адам бийлик үчүн аба суудай эле керек го. Калганын көрө жаталык деп жазат Арыба KG. Коомчулукта талаш-тартыш уланып, далай окуялар орун алат окшойт. Соц тармактарда Камчыбек Ташиевдин айт намазына барганы жабырап тарап, калың катмардын көңүлүн бурдурду. Ал кетирген катачылыктар үчүн элден кечирим сурап, каралагандарды өзү да кечиргенин билдирди. Сакал коюп алганы да образ берип, кеңири талкууга жем таштады. Ташиев алдын ала мындай кадамын даярданып, саясий упай алууга белсенгенби? Кандай болгон күндө да колдоочуларына, электоратына үмүт жандырып, коңгуроо кагып койдубу? А эң опурталдуусу, коомчулукта талаш-тартыш, талкуу токтобой күчөй берсе эмне болот? Камчыбек Ташиевдин айланасында дагы далай окуялар орун алат окшойт. Булак Арыба KG. Умбет Кыдыралиев досу Ташиевке кайдыгерби? Ушинтип мандатын сактап калса. Депутат Умбет Кыдыралиев тымпыйып унчукпай жашоо кечирүүдө. Камчыбек Ташиев УКМКнын төрагасы кезинде эң жакын досу болуп айланчыктап жүрчү. Кошомат кылса жанына киши чыдап тура алчу эмес беле. Баласын УКМКга жетекчилик кызматка чейин көтөргөн. Көмүскөдөн көп кызыкчылыктарын бүтүрүп келгени каңкууланууда. Натыйжада Ташиев сурак берип, соц тармактан таландыга калып атканда Кыдыралиев үн катып, пикирин айтып, сүйлөп койбойбу? Ушундайда дос болобу? Айтмакчы, Көмүскөдөн оюнга катышкан колтугунда котур таштуу бир топ депутаттар мандаттарын таштап кетишти. Дагы да жазага тартыла тургандар кылтыйып отурушкандар. Ошолордун арасында Умбет Кыдыралиев да башын калкалап, аман калабы, дегеле мандатын сактап калууга моралдык укугу бар. Булак Арыба KG. Каныбек Осмоналиев. Урматтуу бир боорлорум, учурдагы кризистик саясий абалды пайдаланып, терс жана негатив пикирлерди таратып жаткандарды кыргыз элине душмандык деп билеличи. Президент Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевдин ортосундагы мамилени аздектеп мактап, анан экөөнүн ортосундагы кара мышык жүгүрүп кеткени бул биздин зор трагедиябыз. Баарыбыз күнөөлүүбүз. Экөөнү жамандап, анан кайра мактап жаткандардын аты жөнүн деле билип калдык. Анткени эки дос дагы ошондой пикирлерге жол ачып алышты. Мен Садыр мырзага чын пейилимден күйүп жанып жүрдүм. Камчыбек иним деле мен ага кандай чын ыкластан күйгөнүмдү билет. Мына экөө бийликке келишти. Укмуш конституцияны жазып Садыр мырзанын колуна карматтык. Аны иш жүзүнө ашыруу үчүн Садыр команда түздү. Ал команданын ана башы болуп досу Камчыбек дайындалды. Жакшы жумуштар жасалды. Көрсө чектен чыккан иштер да болуптур дешет. Макул болсо болгондур, бирок ал ошол кылмыштарга соткана чекит коет да. Ошондуктан бөлө келге шылдың болбой бейжай пикирлерге жол ачпасак. Менин бир тууган иним Жарасул ушундай каралоонун курмандыгы болду. Изилдедим, себепкерин таптым, бирок мен чыдап турам. Мага элимин тынчтыгы керек. Ушундай эле абалды кармап туралычы бизге стабилдүүлүк керек деп жазат ал Facebook баракчасына. Бактияр Касенов. Урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, ар ойлонуп, бер ойлонуп, элдерден ар кандай ушак угуп, интернеттен ар кандай маалыматтарды көрүп, дагы деле түшүнө албай кыйналып кеттим. Өзүңүзгө эле өз оюмду билдиргим келди. Жүрөктүгүнүн баарын жазам. Бар эле билет, мен урматтуу ажообуз Садыр Нуркожоевичти жана сизди ушунчалык жакшы көрчүмүн, ошондой эле ишенчүмүн. Экөөңөрдүн достугуңар түбөлүк болсо экен деп дуа кылдым. Кылган ишиңизге ыраазы болуп сүйүнүп жүрчү элем. Бир күн эле экөөңөр урушуптур деген кепти уккандан бери мени санаа жеди. Эки жаат болуп кетти интернет. Жакшылыктан үмүт үзбөй, калп болсо экен деп жүрдүм. Өзүңүз көргөндөй акыркы күндөрү көптөгөн маалыматтар чыгып кетти. ГКНБ тууралуу. Ошондон бери менин сизге болгон таарынычым пайда болду. Кантип эле деп бүгүнкү күнгө чейин таң калып бүтө албай келем.
Камшыбек Кыдыршаевич, Эдо, Жакыпбеков, Вазелин, Пито дегендердин кылыктарын көрдүңүз да. Булардын баары сиздин кол алдыңызда иштеген балдарда. Канча деген жарандарды сыздатуу ийишип турго. Менде ой пайда болду. Камчыбек Көлбаев байкем жөн эле өлгөн го деген. Бул балдар ОПГдан да жаман иштерди кылышып турго. Кличкаларын эле карагылачы. Баарын көзөмөлдөгөн ушуга окшогондорду кантип көрбөй калдыңар? 36 миллион доллар жана Көлбаевдин 400 миң долларлык автоунаасы үйүнөн чыкты дейт. Бул эмне деген шумдук? Баламдын 4-5 эле заправкасы бар дедиңиз эле. Жерлерди очогон акча кантип сатып алды? Кайсы жерден укпа сиздин балаңыздын аты чыгат? Мени жаман көрбөңүз. Болгону чындык менен жүргөн жаным кыйналып кеттим. Мен эч кимден акча алып, жалпаңдап жазып мактаган эмесмин жана жамандаган эмесмин. Кыдыршаевичти колдогондор мени жөнү жок ушактап тепкилебегиле. Чындыкты билгим келет. Очогон акчалар кайда кетип калганын? Мен да сиздер окшош колдоп ишенип келгем. Ушунчалык чоң кызматта туруп, эмне себептен жанагыларга акча урдатканын билгим келет. Анткени ажообуз ишенип кызмат берген. Мыйзам карапайым калкка эле иштебеш керек. Ичип жегендер болсо ким болбосун камалышы керек деген ойдомун. Менден кетсе кечирип койгула. Эл жерибизде тынччылык болуп, мекенибиз өнүгүп өссүн. Урматтуу ажообуздан башкага ишенбейм эми. Азизбек Салибаевич, юандын доору башталып жатабы? Индиялык муңай танкерине Ормуз кысыгы аркылуу өтүүгө АКШ доллары менен эмес, Кытай юаны менен төлөгөндөн кийин уруксат берилиптир. Азыр эле дүйнөлүк финансылык система үчүн чоң өзгөрүү болуп жатат окшойт. Индиялык муңай танкери керектүү төлөмдөрдү АКШ доллары менен эмес, Кытай юаны менен жүргүзгөндөн кийин Ормуз кысыгы аркылуу өтүүгө уруксат алыптыр. Бул окуя көптөн бери түзүлгөн нефте доллар системасынан ачык түрдө баш тартууну көрсөтүп, дүйнө жаңы этапка кирип жатканын билдириши мүмкүн. Мында АКШ доллары дүйнөлүк энергия соодасына жалгыз үстөмдүк кылган валюта болбой калышы мүмкүн деп жазат ал. Азизбек Салибаевич, кагаз доллардан баш тартуу бул банктык кулчулуктан чыгуу. Дүйнө долларга байланган система менен жашап жатат. Нефти доллар менен сатылат, соода доллар менен жүргүзүлөт, резервдер долларда сакталат. Бирок суроо туулат, эмне үчүн бардык өлкөлөр АКШнын валютасы аркылуу иштеши керек? АКШ доллар чыгарат, дүйнөнү колдонууга мажбур. АКШ санкция киргизет, бүтүндөй мамлекеттердин экономикасына таасир этет. Менин оюмча, бул адилеттүү эмес. Мисалы, Кыргызстан Кытай менен соода кылса, ортодо АКШ пайда көрбөшү керек. Бирок азыркы система ушундай түзүлгөн. Доллар аркылуу эсеп жүргүзүлгөн сайын АКШ бул процесстен пайда алып жатат. Мындан тышкары дүйнөдөгү көптөгөн саясий жана экономикалык басым дал ошол доллар системасы аркылуу жүргүзүлүүдө. Бул бир гана экономикалык эмес, бул геосаясий инструмент болуп калды. Ошондуктан мен алтынга негизделген эсеп системасына өтүүнү адилеттүү деп эсептейм. Бул эмнени билдирет? Соода доллар менен эмес, алтын эквивалент менен эсептелет. Ар бир өлкө өз валютасы менен төлөйт, бирок баа алтынга карата аныкталат. Мисалы, Кыргызстан менен Кытай соода кылса, баа алтын менен эсептелет. Кыргызстан сом менен төлөйт, Кытай юан алат. Ортодо үчүнчү өлкө катышпайт. Бул система эмне берет? Экономикалык көз карандысыздык берет, санкциялык басымдан чыгарууга жардам берет, сооданы адилет кылат. Өлкөлөр ортосунда тең салмак түзөт, финансылык суверенитетти бекемдейт. Алтын бул жөн гана металл эмес, бул дүйнөлүк жүзүндө бааланган универсалдуу өлчөм. Ал саясий эмес, табигый баалуулук. Ошондуктан алтынга негизделген система бул артка кайтуу эмес, бул адилет жана тең салмактуу экономикага кадам. Бул ар бир өлкөнүн өз алдынча өнүгүүсүнө жол ачкан система.